Üçüncü bölüm. Анда жүйүт болуунун кандай артыкчылыгы бар? Же сүннөтүн кандай пайдасы бар? Бардык жагынан көп артыкчылыгы бар. Баарынан мурда Кудайдын сөзү жүйүттөргө ишенип тапшырылган. Эгерде алардын кээ бирөөлөрү ишенимсиз болушса эмне экен? Алардын ишенимсиздиги Кудайдын ишенимдүүлүгүн жокко чыгарабы? Албетте жок. Ыйык жазууда сенин сөздөрүң адилет, соттошкондо сен жеңесиң деп жазылгандай, Кудай ишенимдүү, ал эми ар бир адам калпычы. Эгерде биздин адилетсиздигибиз Кудайдын адилеттүүлүгүн айкын кылып жатса, анда эмне демекчибиз? Карын төгүп жатканда Кудайды адилетсиз дегенге болобу? Мен адамды кой менен айтып жатам. Албетте андай эмес. Андай болсо Кудай дүйнөнү кантип соттомок эле? Бирок менин адилетсиздигим аркылуу Кудайдын адилеттүүлүгү артыгы менен далилденип, Кудайды аңталып жатса, анда мен дагы эмне үчүн күнөөкөр катары соттолушум керек? Кээ бирөөлөр бизди жамандап, булар жакшылык болуш үчүн жамандык кылалы дешет, деп кантип айтып жатышат? Мындайлардын соттолгону туура. Анда эмне, биз артыкчылыкка ээбизби? Жок, ээ эмеспиз. Анткени биз жогоруда далилдегендей, жүйүттөр сыяктуу эле элиндер да бардыгы күнөөнүн бийлиги астында. Ыйык жазууда жазылгандай, бир да адил адам жок. Түшүнгөн бир да адам жок. Эч ким Кудайды издебейт. Бардыгы жолдон чыгышты. Бирөө да жарактуу эмес. Жакшылык кылган адам жок. Бирөө да жок. Алардын кекиртеги ачык мүрзө. Алар тилдери менен жалган сүйлөшөт. Алардын ээриндеринде жылаандын уусу бар. Алардын оозунан каргыш жана ачуу сөз гана чыгат. Алардын буттары кан төгүүгө чуркап турат. Алар жүргөн жерде кыйроо жана кайгы гана болот. Алар тынчтык жолун билишпейт. Алардын көздөрүнөн Кудайдан коркуу дегенди көрбөйсүң. Бирок мыйзамда эмне айтылса да, ошонун баары мыйзамдын бийлиги астындагыларга айтыларын билебиз. Ошондуктан бардыгынын оозу жабылат, бүт дүйнө Кудай алдында айыптуу болот. Анткени мыйзамды аткаруу менен анын алдында бир да адам акталбайт. Себеби күнөөнүн күнөө экендиги мыйзам аркылуу билинет. Бирок азыр мыйзамга көз карандысыз эле Кудайдын адилеттигине ээ болууга жол ачылды. Бул жөнүндө Тоорат жана пайгамбарлар китептеринде күбөлөндүрүлөт. Кудайдын бул адилеттиги бардык ишенгендерге Иса Машаякка болгон ишеним аркылуу бериле турган адилеттик. Анткени эч айырма жок. Себеби бардыгы күнөө кетирип, Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан. Бирок бардыгы анын ырайымы менен Машаяк Исанын кун төлөп куткаруусу аркылуу бекер акталышты. Кудай өзүнүн чыдамдуулугу убагында мурунку кылынган күнөөлөрдү кечирүү аркылуу өзүнүн адилеттүүлүгүн көрсөтүү үчүн Машаяктын төгүлгөн канын ырайым курмандыгы катары ишеним аркылуу сунуш кылды. Азыркы учурда өзүнүн адилеттүүлүгүн көрсөтүү үчүн ушундай кылды. Ал Исага ишенген адамга адилеттүү жана актоочу катары таанылсын. Анда биздин мактана турган нерсебиз кайда калды? Ал бирөтөлө жок болду. Кайсы мыйзам менен? Иштерди талап кылган мыйзам мененби? Жок, ишенимди талап кылган мыйзам менен. Анткени биз мындай деп эсептейбиз. Адам мыйзамды аткаруу менен эмес, ишеним менен акталат. Же Кудай жүйүттөрдүн эле Кудайы бекен? Бутпарастардын да Кудайы эмеспи? Албетте бутпарастардын да Кудайы. Анткени Кудай бирөө. Ал сүннөткө отургузулгандарды ишениминин негизинде, сүннөткө отургузулбагандарды да ишеним аркылуу актайт. Анда эмне, биз мыйзамды ишеним аркылуу жокко чыгарабызбы? Албетте жок. Биз мыйзамды бекемдейбиз.